Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Май улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары полковник Нурлан Кирешеев жана 8-чи мотоаткыштар дивизиясынын командири полковник Урматбек Исаков, ошондой эле Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктүн командирлери генерал-майор Панфиловдун жана согушта курман болгон 28 баатырдын эстелигине гүл коюшту. Ага улай Ош шаарында Өчпө сот мемориалдык комплексине да гүл чамбарлар коюлуп, жоокерлер эскерилди. Курман болгон баатырлардын урматына асманга ок атылып, 1 мүнөттүк эскерүү орун алды. Улуу ватанкендик согушта курман болгон жоокерлердин жаркын элесине арналып, минуталык аза күтүү жарыяланат. Улуу атамекендик согуштун ардагерлери Самибай Артыков жана Касымбай Жолдошевду 9 май жеңиштин 75 жылдыгы менен куттукташты. Аларга Россия Федерациясынын президенти тарабынан улуу жеңиштин 75 жылдыгына атайын даярдалган медальды полковник Нурлан Кирешеев жана полковник Урматбек Исаков тапшырды. Ассаламу алейкум, Самибай ата, кандайсыз? Байрамыңыз менен. Байрамыңыз менен ата. Жеңиш байрамыңыз менен. Бүгүн рухсат берсеңиз, кече күнү Сооронбай Шариповичтен медалин берип кеттилер. Бүгүн эми Владимир Владимирович Путин сизди улуу атамекендик согуштун жеңишинин 75 жылдыгына арналган медали менен куттуктап атат. Сыйландыңыз. Тагып коеюн, рухсат берсеңиз. День Победы, День Победы. Бул болсо паёк сизге. Динжалдар тактавана, динжалдар тазавити, жаннатамы. Не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Олмен Аллах бар. Рахмат, денсаулық болсын ата. Денсаулық болыңыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Gel. Касымбай чоңада кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулығыңыз жакшы? Жакшы. Оорубай, тиркабай, тынч отурасызбы? Аллага шүкүр. Жакшы. Биздикем ушу караганыбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Байрамыңыз менен кут болсун. Алла сандаттарым. Байырыларды алып келдім да бүгін сізге, көрдіңіз бе? Рахмат. Рұқсат берсеңіз, чоңата, бүгін аябай жақсы күн сізге Россия Федерациясынан келді. Мынандай 75 жылдық улуу атамекендик согуштун катышуучусу катары сизге тапшырып атабыз. Ошону уруксат берсеңиз, сизге тапшырып, анан өзүбүздүн кичинекей баягындай белегибиз барлы. Россия Федерациясынын президенти Путинден келди. Рахмат. Рахмат. Путин
Geçenge 8 yıl kılmak bunu. 8 yıl. Анан чоң ата мына баягы фронтовый 100 грамм. Сталинский. Oo. Чоң ата мынабыз сиз көтөргөн 5 мешок. Ушунун ичинде кичинекей өзүбүздүн баягындай белегибиз бар эле. Get off falan. Ne şu bir kadar bayağı. Beliniz ооруп калбайбы? Doğru var. Şu Sen ооруган да. lan kendim ben. O şurada duran beni bir sürü bak boyalar. Buna boya var. Boya. Мына кел чоң ата. Жарыш бaba, oğlum mi? Ha ya boya. Tatlı. Allah işte tamam söyle. Bu ne 8 yıl kadar ödüm. Ошо подарок катары сизге тапшырдык чоң ата. Estek düşündük atayı böyle. Vay boylara. Bu evlerimiz vardı yakşı tutmuş edeceksin. O murada bırak versin, yer için kızmak kılaversin. Buna bizim esnaf etmenselerine tapşıramız. Yedisilerine tapşıramız. Buna yedi koruma emsileri milletine dağıtarım. Yeni yakşı bizde yılı koruma. Biz de yakalamışız. İslam efendiler daha giyinki muğunlarla. Yeter masaf diye şeylerden tülek etmem. Aynen aynen. Урматтуу мекендештер, мен Тайтам Садыков Юбап 1904-жылы Ош областынын Карасыр районунун Кызкыстак айылында төрөлгөн. Улуу Ата мекенинде согуш башталганда 1942-жылы март айында Кызыл армиянын катарына чакырылып, Батыш фронтунун 26-чы дивизиясынын 77-чи гвардиялык атыштар полкуна кызмат өтөгөн. Кызмат өтөө убагында Смоленск областында, Волоколамск шаарларында салгылашууларга катышкан. 1942-жылдын ноябрь айында жарадал оголуна байланыштуу өз мекенине жөнөтүлгөн. Биз өз тайтабыз менен сыймыктанабыз. Учурдан пайдаланып, өзүмдүн жана 8-чи мотоциклдар дивизиясынын штабынын өздүк курамынын атынан Улуу Ата мекен согуштун катышуучуларын жеңиштин 75 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле Улуу Ата мекенинин согушуна катышуучуларына терең таазим кылабыз. Мой дед Уразматов Дурсу родился в село Джал Наухатского района Омской области Кыргызской ССР 1923 года. Он прошел всю войну от солдата до лейтенанта. Служил в пехоте, войсковой разведке. Имел множество ранений, защищал город Ленинград. Боевой путь имел с города Ферганы, страны Прибалтики и дошел до Берлина. За службу дед был награжден орден славы 2 и 3 степени и медаль за оборону Ленинграда. Сколько бы я ни старался служить Отечеству, но его заслуги намного больше, чем мои. Спасибо деду за победу. Я буду стараться служить так, чтобы был достоин твоего светлого имени. Менин чоң атам Ташматов Эшам 1920-жылы Ош облусунун Фрунзе районунун Майдан айылында төрөлгөн. Согушка башынан аякка чейин катышкан. Согуш учурунда 82 мм мина ырыткычтар катарында кызмат өтөгөн. Согуш учурунда көптөгөн жаракаттарды алган жана көрсөткөн эрдиктери үчүн 1 жана 2 даражадагы слава ордендери менен сыйланган. Жеңиш үчүн чоң атама чоң рахмат. Улуу Ата мекендик согушка катышкандарга таазим.